Ынтымақтың эфирдегі уақытысын қаварлар маалымат программасы улантат. Аны менен мен Адина Досымбетова таныштырам. Саламатсыздар ба? Алғаш күннің негізгіделген оқияларынан қысқача. Қазақстан Қырғызстандың нотасына жооп берди. Коңшу өлкө Кыргызстандын нотасы эки мамлекет ортосундагы мамилени салкындатаарын белгилеген. Президенттик шайлоону өткөрүүдө административдик ресурс колдонулуп жатат. Мынтип коңгуроо каккан депутаттар өкмөттү мыйзам чегине чакырышты. Административдик ресурс колдонулат. Колдонулбайт деген бул жомок. Президенттик шайлоодо эл туура тандоо жүргүзүшү керек. Чакырыкты кыргызстандыктарга мамлекет башчы Бириккен Улуттар уюмунун жыйынында таштады. Кыргыз-өзбек чегара келишими парламенттен биринчи окуусунан өттү. Бирок талаштуу тилкелердин такталышы жабык каралып, ачыкталган жок. Психикалык ооруларды азайтууга багытталган программаны бекитүү кечеңдеп жатат. Өкмөт ал долбоорду эмне үчүн артка сүрүүдө? Ар бир ишти, ар бир жылга кайсы иштер каралышы бүт бара программада даяр. Қазақстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов менен жолугушуусу боюнча Кыргызстандын нотасына казак тарап жооп берди. Нотада казак лидеринен башка өлкөнүн белгилүү саясий лидерлери жана партия лидерлеринин өтүнүчү менен жолугушуулары буга чейин деле болуп келгени жана эл аралык тажрыйбага шайкеш келери жазылган. Билдирүүдө 14 августта президенттикке талапкер экс-өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков менен дагы ушундай эле жолугушуу өткөрүлгөнү айтылат. Казак лидери Кыргызстандын ички саясатына кийлигишпей, ким шайланбасын кызматташууга даяр экенин айтканы белгиленген. Ошондой эле Кыргызстандын тышкы саясат мекемесинин нотасы эки өлкө ортосундагы мамилени салкындатары жазылган. Эске салсак, Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 20 сентябрда Казакстанга протест нотасын жөнөткөн. Анда расмий Бишкек казак лидери Нурсултан Назарбаевдин Өмүрбек Бабанов менен жолукканына нааразы экени айтылат. Шайлоо темасын улай эле вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин бийликтин талапкерин колдоого чакырган аудиосу интернетке тарап учурда социалдык тармактарда талкууланып жатат. Зилалиев мындай чакырыкты Баткен облусунун активи менен жолугушуу учурунда таштаган. Мен сиздерден азыр келип суранганым, бизди колдоп бериңиз. Биздин кандидатыбызды колдоп бериңиз. Президенттин саясатын уланта турган бул Сооронбай Жээнбеков. Мен дагы агитация кылган жерим жок. Ал кишиге бере турган добушум бул мен берем. Мен өзүм жүрөкенимди ошол кишиге берем. Ал эми араңыздарда ар кандай ой болушу мүмкүн. Жок, сиздики туура эмес деп мен айта албайм. Биз демократиялык өлкөдө жашайбыз. Өзүңөрдүн эркиңер кимге бересиздер. Бирок мен өзүм оюмду ачык айтып койдум сиздерге. Баардыгыңыздар ушул мамлекеттен, ушул бюджеттен айлык маянасын алып иштеп атасыздар. Ошол суу ичкен кулдукка мен сиздерден суранам, түкүрбөңүлөр. Зилалиев болсо Баткенде айтылган сөзүн өгүт катары кабыл алууга болбой турганын журналисттерге билдирген. Ал 19-20 сентябрда Ош, Жалал-Абад жана Баткендеги шайлоого даярдык менен таанышып чыккан. Президенттик шайлоону өткөрүүдө административдик ресурс колдонулуп жатат. Бул тууралуу парламенттин жалпы жыйынында айрым депутаттар айтып, фактыларды келтиришти. Алардын айтууларында мектептерде окуу процесси үзгүлтүккө учурап, социалдык мекемелерде жумуш убагы эрте аяктаган. Талдоочулардын баамында өгүт иштери башталгандан бери жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бир талапкерге иштеп жатышат. Теманы Гүлзара Бакаева улантат. Президенттикке аттангандардын арасында башталган жарыш кызыгына келди. Ар бир талапкер иштеп чыккан программасын элге айтып, өгүт иштеринде азырынча кемчилдик жок дешет коомчулук. Бирок эл өкүлү Мирлан Жээнчороев айрым президенттикке талапкерлер административдик кызматты ачык пайдаланып жатканын билдирет. Айтуусунда ушул жума ичинде Алай районунда талапкерлердин өгүт иштерине байланыштуу билим берүү мекемелеринде окутуу үзгүлтүккө учурап, социалдык ишканаларда жумуш убагынан эрте жабылган. Ар бир мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерди бүгүн мажбурлоо болуп атат. Форма 2 менен өздөрүнүн тилкесинен башка тилкелерге мажбурлап алып кетип атат аларды. Кыйнап атат. Паспорттарды алып коюу болуп атат. Паспорттарды сатып алуу болуп атат.
Айрым депутаттардын айтымдарында өлкө аймагындагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бир талапкердин кызыкчылыгы үчүн иштеп жатат. Бул үчүн борбордук шайлоо комиссиясы да үн какпайт. Буга чейинки революциялар таза эмес өткөн шайлоонун кесепетинен келип чыккан. Андыктан мыйзамдын чегинен чыкпай, үгүт иштерин жүргүзүүгө депутат Каныбек Иманалиев үндөдү. Могу айтылган маселелер бул майда эле маселелер. Себеби Клинтондагы администрация өзүн иштеген. Административдик ресурс колдонулат. Колдонулбайт деген бул жомок. Бирок ошонун чегин ашырбагыла да. Парламенттин жалпы жыйыны көпчүлүк эл өкүлдөрүнүн кайым айтышы менен уланып, айрым депутаттар вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин Баткендеги активисттер менен болгон жолугушуусунда бийликтин талапкерлигин колдоого чакырган үчүн айыпташты. Бирок кесиптештеринин мындай пикирин депутат Мурадыл Мадеминов четке кагат. Таза шайлоо 15 октябрь күнү урнага киргенде билинет. Ким колудан кармап, же карусель жасаганды 2015 жылы ким көрдү? Бардыгы бармак изи менен бюллетень алып, өзү каалагандай чыйып, каалагандай урнага салып атпайбы? Эл өкүлдөрүнүн нааразычылыгынан жана коомчулук тарабынан сын пикирден улам Зилалиев президенттик шайлоону өткөрүү боюнча республикалык штабты жетектөөдөн алынды. Ал милдет вице-премьер-министр Темир Жумакадыровго жүктөлдү. Борбордук шайлоо комиссиясынын айтуусунда мамлекеттик кызматкерлер үгүт ишин жүргүзгөндөр мыйзам чегинде жоопко тартылып, тиешелүү чара колдонулууда. Биз дагы кээ бир эмнелерди материалды көрүп атабыз. Биз дагы прокуратурага дагы эле ошондой бузулуштар болду деп, ошону бошотулсун деп айтсак деле болот. Биздин да позициябыз бар болуш керек да. Учурда өлкө аймагында жүрүп жаткан үгүт иши социалдык тармактарда да кызуу талкууда. Ал эми айрым талдоочулардын баамында үгүттөө иштери мыйзамдан оолак болуп, бир катар катачылыктар менен коштолууда. Буга өкмөт өкүлдөрүнүн бир талапкерге артыкчылык кылып жатканын мисал келтиришет. Шайлоочуга 1000ден 3000ге чейин ушундай бааланып атат да шайлоочунун мындай голостор. Ошондуктан менин оюмча бул азыр укук коргоо органдары, анан кийин коомдук эмелер, активисттер биргелешип ушундай маалымат, фактыларды сөзсүз жөнөтүш керек деп ойлойбуз да. Жогоруда келтирген фактылар боюнча депутаттар тиешелүү укук коргоо органдары жана борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан укуктук баа берилиши керек деген пикирди карманышат. Эске салсак, президенттик шайлоого үгүт иштери 10 сентябрда башталып, шайлоого бир күн калганда жыйынтыкталат. Талапкерлердин саны 13 адам. Гүлзара Бакаева, Рустам Алымбаев, Ынтымак, Бишкек шаары. Шайлоо адилеттүү жана таза өтүшү үчүн эл акчага алданбашы керек. Мынтип президент Алмазбек Атамбаев Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында кыргызстандыктарга мамлекеттик тилде кайрылып чакырык жасады. Алдыда ушул жана башка жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Кыргызстандын өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясындагы бүгүнкү сөзүндө алдыдагы президенттик шайлоого да токтолду. Шайлоонун таза өткөрүү, саясий эрк бар деп ырастады. Атамбаев шайлоо маселесине Бириккен Улуттар уюмунун сөзүнүн соңку кыргызча бөлүгүндө да кайрылып, кыргызстандыктарды алданып калбоого чакырды. Алмазбек Атамбаевдин Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясындагы мамлекет башчы катары алгачкы рет сүйлөшүү болду. 2011 жылы ошол кездеги отурумдук президент Роза Отунбаева да Бириккен Улуттар уюмунун трибунасында президенттик шайлоого байланыштуу кыргызча кайрылуу жасаган. Президент Алмазбек Атамбаев АКШдагы сапарынын жүрүшүндө Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерришти Кыргызстан менен Бириккен Улуттар уюмунун ортосундагы кызматташтыкты чыңдоого кошкон салымы үчүн достук орденин тапшырды. Бириккен Улуттар уюмунун жана баш катчынын өзүнүн өлкө колдоо көрсөтүп жатканы үчүн ыраазычылык билдирди. Антонио Гутерриш дүйнөнүн көп өлкөлөрүнө мисал боло алган өлкө менен мамилени буунун жогорку бааларын, кыргызстандык ак элбиристи сактоо боюнча дүйнөлүк форум өткөрүү жана таза коом улуттук программасы сыяктуу демилгелерин белгиледи. Атамбаев АКШга Бириккен Улуттар уюмунун Нью-Йорктогу өтүп жаткан башкы ассамблеясынын жыйынына катышууда.
Жогорку кеңеште Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара боюнча келишимдин ратификациялоо маселеси жабык каралып, биринчи окууда көпчүлүк добуш менен колдоо тапты. Жыйынга катышкан 86 депутаттын 84-ü колдоп, 2 каршы добуш берди. Келерки апталарда экинчи жана үчүнчү окууда каралып, добушка коюлат. Кыргыз-Өзбек чек арасы боюнча келишимге быйыл 5-сентябрда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Бишкекке сапарында кол коюлган. Өкмөттүн маалыматына караганда, жалпысынан Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чек аранын 85% такталган. Ошто жаштарга диндин саясатка тийгизген таасири тууралуу онлайн тегерек стол өттү. Ага Кыргызстандын серепчилерден тышкары Армения, Казакстан, Белоруссия, Орусиядан да дин тануу, саясат тануу боюнча адистер Skype аркылуу катышты. Жүрүшүндө Евразия экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин өкүлдөрү диний уюмдардын саясатка болгон таасири, коомдук болуп жаткан терс агымдарды болтурбоо аракеттерди көрүү керектигин баса белгилешти. Иш-чараны Ош МОУнун эл аралык мамилелер факультети жана Деловая Евразия коомдук бирикмеси уюштурган. Ош шаарындагы техникаларды каттоо мекемеси заманбап жабдыктар менен камсыз болду. Кытай мамлекети тарабынан аталган кызматка 10 компьютер принтери менен белекке берилди. Буга чейин техникаларды каттоо кызматы эскилиги жеткен компьютерлерди колдонуп, бир катар ыңгайсыздыктар жаралчу. Эми заманбап техника менен жумуш үзгүлтүккө учурабайт. Буга байланыштуу бүгүн техникаларды каттоо мекемесинде кичи жыйын болуп, салтанаттуу түрдө жабдыктар тапшырылды. Маалым болгондой, Кытай мамлекети мындай колдоону эки элдин достугун дагы да бекемдөө максатында ыйгарышкан. Ошто эне тил эл тарыхы баяндаган, тарыхы эне тилин аяндаган деп аталган адабий жана музыкалык кече өттү. Иш-чара Ош мамлекеттик юридикалык институту тарабынан тил майрамына арналып уюштурулган. Анда студенттер кыргыз тилинин улуулугун даңазалган белгилүү акындардын ырларын көркөм окушту. Ошондой эле Манастын үзүндө айтып, кыргыз бийлери аткарылып, мекенчилдик сезимдеги обондуу ырлар жаңырды. Белгилей кетсек, мындан туура 28 жыл мурун 1989-жылы 23-сентябрда кыргыз тили мамлекеттик тил деген статуска ээ болгон. Ошондон бери бул күн өлкөбүздө тил майрамы катары белгиленип келет. Өлкөдө психикалык ооруга чалдыккандардын саны 70 миңге жетти. Бул катталгандардын гана саны бейрасмий маалыматта көрсөткөч экесиге көп экендиги айтылууда. Дартка чалдыккандардын күн санап өсүп жаткандыгы психикалык оорулар үчүн атайын программанын жоктугунда. Буга байланыштуу 2 жыл мурда атайын программанын долбоору сунушталган, бирок өкмөттөн колдоо таба элек. Бегмай Асанова бул туурасында кененирээк сөз кылат. Кыргызстан психикалык ооруларга көп чалдыккан өлкөлөрдүн катарында. Бүгүнкү күндө 6 миллион калктан 70 миңге жакын жаран ушул дартка тушуккан. Алардын 500гө жакыны оор абалда болгондуктан бейтапканаларда дарыгерлердин көзөмөлүндө. Психикалык оорулар турмуштун оор кырдаалы же адамдагы терс энергиянын көбөйүшүнөн келип чыгат. Адегенде адам жалгызсырап депрессияга кабылат. Андан соң дарт күчөп, стресс абалына түшөт. Убагында ак халат жандарга кайрылышпай, натыйжада оор психикалык абалга туш болушат. Даттан ооруган, бирок биздин менталитетте баягы молдолорго окутуп, ушундай ар кандай өзүнчө бир эмелер менен эме кылып жүргөндө, что психиатрга, психологко обращаться этиш керек экенин биздин эл билген эмес бул нерселердичи. Психикалык оорулар күз жана жаз мезгилдеринде көбүрөөк күчөйт. Мисалы, жаз мезгилинде күн нуру адамдын организмине көп тийип, анын негизинде психикалык оорулар жанданат. Ал эми күз мезгилинде адамдын организмине салкындык көп тийип, анын негизинде дагы психикалык оорулар жанданышы ыктымал. Эске салсак, аялдар эркектерге салыштырмалуу 3-4 эсе психикалык ооруларга көп чалдыгышат. Психикалык дартка кабылгандардын саны көбөйүп жаткандыгы мамлекеттик деңгээлдеги атайын программанын жоктугунда. Тагыраагы мамлекет бул дарттын алдын алууда жапатырмак иш алып барууга тийиш. Буга байланыштуу 2 жыл мурда өлкөдөгү психологдор саламаттыкты сактоо министрлиги менен биргеликте атайын программанын долбоорун иштеп чыгышты. Ал баардык окуулардан өтүп, өкмөттүн кароосуна жиберилген. Ар бир ишти, ар бир жылга кайсы иштер каралышы бүт бара программада даяр. Ошол программаны мамлекеттик мекемелер өздөрүнүн иш программаларына киргизип, ал программаны ишке ашырууга көмөктөш болушат.
Долбоордо баардык мамлекеттик мекемелерде психикалык бөлүмдөр ачылышы жазылган. Ага ылайык мектептерден тарта жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда атайын бөлүмдөр ачылып, калкка алдын ала психикалык көмөк көрсөтүшөт. Анын негизинде оорулар 90%га кыскарат. Максаты ошо психикалык оорулардын алдын алуу, психикалык бузулууларга чалдыккандарды өз убагында табуу. Долбоор колдоо тапса, шаарларда да психикалык борборлор ачылат. Ошол эле учурда баардык мамлекеттик органдарда психологиялык борборлор иштеп, калктын саламаттыгына кам көрөт. Ал үчүн атайын штаттык орундар каралууга тийиш. Эске салсак, аталган долбоор 2 жыл мурда өкмөттүн сунушуна жиберилген эле. Бегима Асанова, Кымбатбек Абдисаматуулу, Ынтымак. Жаңылыктарыбызды жарнамалыктын угудан соң улантабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Программабызды улантабыз. Алгач экинчи бөлүктүн негизги темалары. Испанияда Каталония референдумун колдоп, миңдеген киши аянтка чогулду. Айдоочу жолдо жүрүүдө абайла. Ош облусунда автокырсыктар өстү. Сиз эмне үчүн ашыкча алып алдыңыз? 2 адам, 50 адам деп. Эми чыгып калды, алдым машинага батпай калды 2 адам. Медреседе окугандарга кошумча кесип. Программа Баткенде дагы ишке аша баштады. Быйыл Ош облусунда жол кырсыктары өстү. Айрыкча акыркы 10 күндүн ичинде адам өлүмү менен коштолгон автокырсыктар күч алды деп айтылат кайгылык кызматынын маалыматында. Былтыр жыл ичинде 494 факт орун алса, бул жылдын 8 айында кырсыктардын саны 493кө жетти. Мындан улам облустук патрулдук милициясы рулда деген рейд өткөрүп, эрежени бузгандарга чара көрүп жатат. Анын жүрүшү Нуржамал Баргыбаеванын материалында. Облус аймагында негизи күн сайын жол кырсыктары орун алат. Бирок көпчүлүк айдоочулар кырсыктын изин жашырып, эки тарап өз ара келишип алган көрүнүштөр көп болууда. Ал эми 493 делген факт бул патрулдук милицияга кабарланганы гана дешет аталган кызматтан. Унаа кагылуучулар негизинен айдоочулардын эрежеге баш ийбегендигинен катталып жатыптыр. Жол кырсыктары айрыкча Бишкек, Ош Кара суу жолдорунда көп катталууда дешет жол кайгылуу кызматкерлери. Себеби айдоочулар чоң жолдордо ылдамдыкты гана тездетпестен карама каршы багытка чыккандар дагы көп болот. Мындай көрүнүш болсо унаа кагылыштарына алып келүүдө. Бул жерде жолда бүтүн сызык турат, көрүп турасыз. Бүтүн сызыкта кууп өтүү жол эрежесин одон отурда бузуп атасыз. Ошондуктан облустук патрулдук милициясы рулда деген рейд өткөрдү. Анда чоң жолдордогу айдоочулар текшерүүгө алынып, эреже бузгандар айыпка жыгылышы керек эле. Рейдтин жүрүшүндө катуу ылдамдыкта жүргөн айдоочулар көп экендиги байкалды. Мындайлар дээрлик ар 5 мүнөт сайын патрулдук милициялардын кылтагына илинип, акчалай айыпка жыгылышты. Биринчи бөлүгү 20 саатка чейинкиси 500 сом өлчөмүндө айып салынат. Экинчи бөлүмүндө 1000 сом өлчөмүндө айып пул салынат. Ал эми 40 км сааттан да ашып кетсе көрсөтүлгөн ылдамдыктан анда 2000 сом өлчөмүндө айып пул салынат. Рейдтин алкагында коомдук унааларда көзөмөлдөн четте калган жок. Себеби быйыл эл ташыган транспорттор кырсыкка көп кагылып, андан жабыркагандар болду. Тагыраагы кырсыктан 82 адамдын өмүрү кыйылып, 853-ü түрдүү жарааттарды алышкан. Буга байланыштуу нормадан ашыкча жүргүнчү алгандарга эскертүү берилип жатты. 19-саатта көрсөтүлгөн нормадан 2 киши ашыкча салып атасыздар. Жоқ, это в дальний случай Бишкек, Жалабад кеткенде туурабы? Акча мына шаарда жүрөт го машиналар, аларды метроске тактап. 50 адам болот. Неге? Кайсы жерде? Жок, сиз эмне үчүн ашыкча алып алдыңыз? 2 адам, 50 адам эмес. Эми чыгып калды, алдым машинага батпай калды 2 адам. Рулда деп аталган ишмерчем 19 сентябрда башталган. 2 күн ичинде 248 протокол түзүлүп, 7 мас абалда жүргөн айдоочулар кармалды. Патрулдук милиция мындан ары кырсыктарды болтурбоо жана алдын алуу үчүн рейдтер тынымсыз өтүп турат деп кабарлайт. Нуржамал Баргыбаева, Бактияр Асылбек уулу, Ынтымак. Эми Баткен облусунда дагы медреселерде бүткөндөр кошумча кесипке болушат. Ал жаатта медресе жаштарын кесиптик шыктарга окутуу долбоору жүзөгө аша баштады. Жаңычылдык азырынча Кадамжай районундагы кыздар медресесинде ишке кирген, учурда тегечүүлүк сырларын үйрөнүп, алды сертификаттарга ээ болушту. Медреселердеги кошумча кесип тууралуу Феруза Аскарбек кызы баяндайт.
Айнура Абдрахманова Кадамжай районундагы Имам Азам медресесинде 3 жылдан бери окуйт. Буга чейин орто билимин гана алып келсе, эми кошумча тигүүчүлүктү да үйрөнүп жатат. Чеберчилик жөндөмү болгондуктан бир айда эле жакшы өздөштүрүп алды. Буга чейин мен эч нерсени билген эмесмин, швея боюнча. Эми ушул бир ай ичинде мен өзүм бычып, кеңири бычып, тигишти үйрөндүм. Эми келечекте мен ушул швейни боюнча цехтерди ачып, өзүмө ушул керектүү нерселерди тигем деген мындай максаттарым бар да. Аталган медреседе Айнура сыяктуу 10 кыз бир ай ичинде тигүүчүлүктү өздөштүрүп, сертификат камсыз кылышты. Алдыда тигүүчүлүк курсуна дагы 80 кыз окуйт. Анткени медреседе 8 гана тигүү машинасы болгон үчүн баарын бир убакта үйрөтүүгө мүмкүнчүлүк жок. Бул жердеги кыздар илим үйрөнүп гана чектелбестен кесипкөйлүккө да окуп жатышат. Алар бир ай бою тигүүчүлүктү үйрөнүп, өз алдынча мындай кесиптик формаларды тигип калышкан. Сиздер көрүп турган көйлөктөрдү ушинтип тигишти биз үйрөнүп калдык. Мурунтан мен мындай көйлөктөрдү тиге алчу эмесмин. Жөндөмүм жок болчу. Ушул жерге келип бир ай окугандан бери ушундай көйлөктөрдү бичип тигишти үйрөнүп калдык. Кыздар тигүүчүлүк курсун медресе жаштарын кесипкөйлүккө үйрөтүү долбоорунун негизинде окушууда. Долбоор мындан башка 2 медреседе иштеп жатат. Жалал Абадта ашпозчулукка үйрөнүшсө, Ошто компьютерди колдонууну үйрөнүшүүдө. Мүмкүнчүлүктү жараткан Авеб коому керектүү жабдыктар үчүн 1 миллион сом акча бөлгөн. Машинкаларды алып келип, бардык оборудованияларды коюп беришти. 2 жылга созулат. 1 жылдын ичинде булар мугалимдерди алып келип, бекер сабак берип, үйрөтүшүп, кыздарды даярдашат. Долбоор 2 жыл аралыгында жүрөт. Негизги максаты медресе жаштарын кесипке үйрөтүү менен алардын өздүк кирешесин жогорулатуу. Долбоор аяктаган соң медреселер камсыздалган жабдыктары менен ишмердүүлүктү жандантса болот. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Программабызды чет элдик кабарлар менен улантабыз. Адегенде дүйнөдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардын кыскача түрмөгү менен тааныша алыңыздар. Бириккен Улуттар Уюмунда өзөктүк куралга толугу менен тыюу салуу тууралуу келишимге кол коюу жарыяны башталды. Документ күчүнө кириши үчүн аны 50 өлкө ратификациялашы керек. Алгачкы күнү эле конвенцияга 51 өлкөнүн өкүлдөрү кол коюшту. Бирок бардык өзөктүк державалар жана НАТО өлкөлөрү келишимге бойкот жарыялашты. Келишимге Алжир, Австрия, Бразилия, Ватикан, Коста-Рика, Индонезия, Куба, Таиланд, Венесуэла өңдүү өлкөлөр кол коюшту. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу 5 өлкөсү Орусия, Улуу Британия, Кытай, АКШ жана Франция документти иштеп чыгууга катышкан эмес жана аны ратификациялоодон баш тартышты. Орусия өкмөтүнүн келишим шарттары өлкөнүн улуттук кызыкчылыктарына дал келбей турганын билдиришти. Испаниянын премьер-министри Мариано Рахой Каталония автономиялык коомчулугунун лидерлерин айыптады. Аларды борбордук аянтка Каталония референдумун өткөрүүнү колдогон акция уюштурду деп күнөөлөп жатат. Учурда Мадриттеги аянтка миңдеген тургундар чогулуп, алар Каталониянын көз карандысыздын колдоорун билдирип жатышат. Испания премьер-министри бул акцияны уюштургандар жоопко тартылуусу керектигин баса белгиледи. Ага байланыштуу Мадриттеги Каталония парламенти тинтүүгө алынып, 14 киши колго түшүрүлдү. Белгилей кетсек, референдум 1 октябрга белгиленген, бирок аны Испания бийлиги мыйзамсыз деп белгилөөдө. Коррупцияга айыпталып дээрлиги 2 жыл түрмөдө жаткан Казакстандын мурдагы премьер-министри Серик Ахметов эркиндикке чыкты. Соттун чечимине ылайык саясатчы жаза мөөнөтүнүн калган бөлүгүн жашаган жеринде өтөйт. Караганды облусунун Карабас айылындагы абактан чыккан Ахметов журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, үйүнө бара жатканын айткан. Жыл башында бийлик жарыялаган мунапыска ылайык сот Ахметовдун жаза мөөнөтүн 1 жыл 7 айга кыскарткан. Серик Ахметов 2012-2014 жылдары Казакстандын өкмөт башчысы болгон. Мунай өндүрүүнүн көлөмүн азайтуу үчүн ОПЕКке мүчө өлкөлөр келишим түзүшкөн болчу. Анда мунай өндүрүүнү күнүнө 1,8 баррелге чейин азайтуу каралган. Бүгүнкү күндө ал келишимдин бүтөрүнө 7 ай калды. Ага байланыштуу ОПЕКке мүчө өлкөлөр ортосунда жыйын өткөрүлүп жатат. ОПЕКке мүчө өлкөлөр жана башка өнөктөш мамлекеттер мунай өндүрүүнүн көлөмүн кыскартуу боюнча келишимди талкуулашууда. Бул келишим узартылары жана мунай өндүрүүнүн көлөмүн дагы кыскартышабы азырынча чечиле элек. Ирактын өнөр жай министринин айтымында келишимди узартуу маселесин сүйлөшүү үчүн дагы жарым жыл бар. Белгилей кетсек, ОПЕКке мүчө өлкөлөр жана Орусия биргелешип мунай өндүрүүнүн көлөмүн күнүнө 1,8 миллион баррелге кыскартууга макулдашкан. Бул келишим 2018 жылдын март айында бүтөт. Алардын максаты мунай запасын азайтып, ага болгон бааны жогорулатуу болчу.
Алдыда дагы 7 ай убакыт бар. Азырынча бир чечим кабыл алуу эрте го менимче. Учурда жөн гана диалог жүргүзүп, пикир алмашып жатабыз. Ошондой эле министр Ирак мунай өндүрүүнүн көлөмү күнүнө 260 баррелге чейин кыскартканын кошумчалады. Бул көрсөткүч келишимдеги нормадан бир кыйла көп экендиги белгиленди. Кезек спорт жаңылыктарында Түркмөнстанда өтүп жаткан 5-чи Азия оюндарынын тең жарымы артта калды. Реал Мадрид командасы өз үйүндө упай жоготту. Алдыда ушул жана башка спорт кабарлары менен кесиптешим кененирээк тааныштырат. Шыбызды шайлоо жаңылыктары менен улантабыз. Сөз Дөлөтбек Кочкорбаевда. Рахмат, кесиптеш, эфирде шайлоо жаңылыктары. Реформа атарлык сөз эмес, иш жүзүндө болуш керек. Бул туурасында президентке талапкер Темир Сариев жеңишке бирге шайлоо программасы менен ишкер коомчулукту тааныштырып жатып билдирди. Сатуудан түшкөн салыкты жоюу, кошумча нарк салыгын төлөө босогосун 4 миллион сомдон 8 миллион сомго көтөрүү бул Темир Сариев экономика министри жана өкмөт башчы болуп турган иштердин чети гана. Бизнес коомчулук менен Темир Сариев жакындан тааныш десе болот. Экономика министри кийин премьер-министр болуп турган маалда бул өңдүү жолугушууларды такай өткөрүп, ишкерлердин проблема, сунуш пикирлерин такай угуп келген. Бүгүн болсо Сариев ЖИА бизнес ассоциациясынын өкүлдөрү менен өзүнүн шайлоо программасы менен тааныштыруу максатында жолугуп, бүгүнкү күндө Кыргызстандын алдында маанилүү тандоо турганын айтты. Бизде мынакей 2 жол бар. Биз бир 10-12 жыл революциялык жол менен өндүк. 2005 жылдан кийин. Bir четинен жакшы бул анткени жаңылануу келет, кандайдыр жаңы дем келет, бирок бир четинен өзгөчө бизнеске жаман анткени туруктуулук кетет. Анан ишенбестик пайда болот. Ошонун ичинде мындай башламандыкта коррупция, анан тартып алуу, менчикти тартып алуу, башка жат көрүнүштөр көп болот. Азыр биз тандайбыз. Жөө революциялык жол менен кетебиз, дагы уланабыз. Же болсо биз мындай иреттүү бир шартка түшүп, эволюция деп койсо бул акырын эмес, эволюциялык жол бар. Мындай иреттүү, мыйзамдуу шартка түшүп кетебиз, ушуну тандайбыз. Сариев өкмөттө иштеп турган маалда лицензиялардын санын 5 эсе кыскартып, 20 миңден ашуун мамлекет көрсөткөн кызматтардын 380-ин гана калтырып, калганын жеке тармакка өткөрүп берген. Аны менен катар ишкер субъектилерди текшерүү кыскартылган, сатуудан түшкөн салыкты болсо таптакыр жойгон. Ал эми жеке бала бакчаларды салыктан толук бошоткон. Аны менен катар кошумча нарк салыгын төлөө босогосун 4 миллион сомдук жылдык айлантуудан 8 миллион сом жылдык айлантууга которгон. Бабам эки нерсени айтат да, мен реформатормун дейт. Мен айтам, макул, эмне кылдым? Мен техосмотрду отмена кылдырдым дейт. Анан доверенность тапсырдым. Башка эмне кылдым? Жок. Мен санап бердим. Бизнес коомчулук Темир Сариевдин бул аракеттерин ансыз деле жакшы билет. Экономика министрлигинен баштап биз эң жөнөкөй оңой киралчу министр Жалгыз Темир Акимбаевич болчу, үстү эле ишин такып жүрүүчүбүз. Сашты инвестсовет отпайлы, инвестсовет деген жакшы башат. Бирок ошол премьер-министрге дагы шакында, премьер-министр канчалык чечкенде болсо, биз көтөргөн маселе ошончо болуп калат, жана убагында чечилет экен. Ошол жерде Темир Акимбаевичтин аябай чоң салымы, жардамы болду бизге. Ишкер коомчулук менен болгон жолугушуу маалында Сариев бизнестин өлкөнүн өнүгүүсүндөгү орчундуу ролун дагы бир жолу белгилеп, ишкерлерди Кыргызстандын татыктуу келечегин тандоого чакырып өттү. Бүгүнкү күнгө алынган шайлоо жаңылыктары мына ушулар. Сөздү кайрадан башкы студияга узатам. Ушул жана башка маалыматтар Ынтымак Чекит KG сайтында дагы жайгаштырылган. Ынтымак KG аркылуу өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маалыматтар менен кыргыз, орус жана өзбек тилинде таанышсаңыздар болот. Алдыда абарай тууралуу маалымат кечиңиздер көңүлдүү улансын. Кайрадан жакшы жаңылыктар менен жолугушалы.